Сыңар балдар? Отырғыла. Балдар, бүгін класста кимдер жор? Мен. Қана, кел жігіт. Кимдер жоқ класста? Мавлянбаев, Шарипов, Дайырбеков. Молодец, отыр. Балдар, біз бүгін сабақты өту үшін біз ушул класстың ичиндеги балдарды эки топко бөлүп алдык. Ошо эки топко бөлүү менен бирге эле биз ар бир топ өздөрүнө атыбызды таап алалычы, кандай ат коебуз? Бул топ өзүңөрчө кеңешкиле дагы атыңар эмне болсун? Биз өтүлгөн сабакка байланыштырып коебуз, кандай эмне кандай кылат экенбиз? Көрөлүчү топторубуздун атын. Командабызбен кеңешип, командабыздын атын Бүркүт деп чечтик. Бияк команда кандай экен? Бүркүт командасы экен. Кана кыздар? Биздин командабыздын аты Акбол, себеби биз жана кыздардан турабыз. Азаматсыңар. Анда балдар биз эки командага бөлүнүп алдык. Биринчи команда Бүркүт, экинчи команда эмне экен? Акбол командасы. Кана эми биз сабакты баштаардын алдында балдар командалар бири-бирибизге кичине маанайыбызды көтөрүү үчүн мимика түрүндө кичине кабыл тилек айталычы. Кана Бүркүт командасы сен кандай атаңдаш Акбол командасына кандай кабыл тилек айткыңар келет? Ал эми Акбол командасы Бүркүт командасына жалаң 5 менен ийгиликтер менен ал эми Бүркүт командасы биздей күчтүү болгула деп эмне кылды? Өздөрү мимика аркылуу кабыл тилектерин айтты. Ал эми биздин алтын эрежебизге токтолобуз балдар. Биздин алтын эрежебизге токтолсок, биз сабактан дайыма кечикпөө керек экенбиз. Мугалимдин айтканын угуу керек экен. Сабакка көңүл буруу, тазалыкты сактоо, сабактан калбоо, анан жакшы окуу деп эмне кылат экенбиз? Биз алтын эрежебизге токтолот экенбиз. Балдар, ушу менен бирге эле биз мурунку сабакты өткөнбүз. Ошол сабакты бир сыйра силерден эмне кылайын? Сурап алайын. Ошону сурап алыш үчүн балдар силерге мен кичинекей кезиңерде десек деле болот. Силер эмне кылчу элеңер? Жомокторду угуп ушул маалга чейин ошентип келгенсиңер. Мен ошону сыңардай кылып силерди ошо жаш маалыңарга бир кайрылып барып келеличи балдар. Илгери өткөн заманда жан-жаны бар аманда, Жаныбек аттуу хан болгон, ар түлүккө шай болгон. Ошол хандын тушунда омурткалуулар тиби болгон экен. Омурткалуулар тиби бул 5 бир тууган болгон экен. Ошол 5 бир туугандын биз 4-чү бир тууганы болгон канаттуулар классын өткөн экенбиз. Ошол канаттуулар классынын биз эмнесин өткөн экенбиз? Сырткы түзүлүшүн өткөн экенбиз. Ошол сырткы түзүлүшүн өтүү менен бирге эле биз эмне силердин жардамыңар менен балдар. Биз балдар, биз ушул маалга дейри балдар, биз зоологиядан көптөгөн сойлоп жүрүүчүлөрдү, канаттууларды өтүп келатабыз. Биздин мурунку темабызда балдар канаттуулардын сырткы түзүлүшү болгон. Ошол канаттуулар менен биз таанышканбыз. Эми ошол канаттуулардын ар биринин өзүнүн уялары болот экен балдар. Бизге дагы мынтип жаз келип калды. Канаттуулар муну баштанган уяларды салат экен. Уяларды салгандан кийин а жерден эмне чыгат экен бизге? Тукуму болот экен. Андан акырындык менен балапандары чыгат экен. Биз ушул балапандарды азыр силер менен суроо менен бирге эле, ошол тапшырманы суроо менен сураган менен бирге эле биз ушул балапандарды ирети менен уядан түшүрсөк, балдар. Кана бизге жардамга келгиле балдар. Балапандарды алып түшөлү. Кана кимдер даяр? Балдар? Кел, Сабина. Алып отурчу кана. Кандай деген суроо экен Сабина? Омурткалуулар тиби канча класска бөлүнөт? Омурткалуулар тиби 5 класска бөлүнөт. Алар балыктар классы, жерде суда жашоочулар классы, канаттуулар классы, сойлоп жүрүүчүлөр классы, сүт эмүүчүлөр классы болуп 5 класска бөлүнөт. Биз азыркы учурда канаттуулар классына өтүп жатабыз. Азаматсың, отур. Андан кийин дагы бизде дагы балапандарыбыз бар экен. Кана кимдер келет? Кел. Атымды утуп калдым. Билебиз экенбиз суроого? Канаттуулар менен сойлоп жүрүүчүлөрдүн өзгөчөлүктөрү. Канаттуулар жер бетинде кеңири таралган, канаттуулар денеси курчун менен капталган.
канаттуулардын температурасы Туруктуу, туруктуу жана жылуу кандуу сайлап жүрүүчүлөрдүн терisi teri менен капталган болбосо түгү жок. Ал муздак кандуулар болуп эсептелет. Отурдук. Дагы бизге кимдер даяр балдар? Жасмина. Кандай чөжө тандап алдың? Балапан тандап алдың сен? Канаттуулардын сырткы түзүлүшү кандай? Канаттуулардын денеси баш, моюн, толку бой жана бут бөлүктөрүнөн турат. Дагы кандай деп бөлүп алчу элек? Канаттуулар үч түргө бөлүнөт. Пингвиндер, жалпак төштүүлөр жана сөктүүлөр, төштүүлөр же сөктүүлөр отур. Дагы биз балапандарыбыздан үчөө калып калды. Алып түшөлү. Окуйбуз дагы. Азыктанууга байланыштуу туюштардын айырмачылыктары. Канаттуулардын, Канаттуулардын туюштарынын кырлары туш келет да, алардын тиштери болбойт. Алар тумшуктарынын формалары ар түрдүү болот. Мисалы, өрдөктүкү жалпак пластинкасы болот. Отурабыз. Биз азыр 4 балапаныбызды алып түштүк балдар. Дагы 2 балапаныбыз калып калды. Кел. Буттардын манжаларынын айырмачылыгы. Мисалы, пингвиндердин 4 манжасы бар, алардын үчөөсүнүн ортосунда жыргактары бар жана кыртөштүүлөрдүн 2-3 манжасы бар. Алар үчөө тең алдыны карап созулуп турат. Жана жалпак төштүүлөр, алардын буттары жакшы өчүгөн жана алардын 4 манжасы бар. Алар үчөөсү алдыны, бирөөсү арканы карап созулуп турат. Ар кимиси өзүнө жараша кызмат аткарат. Отурдук. Балдар, биздин бир балапаныбыз калып кетти. Ким даяр? Кел. Bir балапаныбызды алып түшүп алалы. Эмне экен? Канаттардын түзүлүшү кандай? Канаттуулардын канатынын. Канат. Куштардын денеси куш жүннөн, мамык жүннөн жана тыбыт жүннөн турат. Куш жүнү каты өзөгүнөн жана аны жетүүлөрү курчап турат. Ал эми мамык куш жүндөрү кылчалары бири-бири менен чырмалашкандыктан алар жетүүлөрдү түзбөйт. Тыбыт жүнү бул түрү өзгөрүп кеткен, өзүнчөсү кыска куш жүн. Канаттууларды жылында куш жүнүн алмаштырат. Бул түлөө деп аталат. Асаңыз отур. Биз мындан мурунку сабакта канаттуулардын сырткы түзүлүшүн өткөнбүз. Биз эми ошол сырткы түзүлүшүн кичине кайталоо менен бирге анан ички түзүлүшүнө өтүп кетели балдар. Бүгүнкү биздин темабыз өзү өтө турган темабыз канаттуулардын ички түзүлүшү. Ошо ички түзүлүштү өтүш үчүн биз сырткы түзүлүштү кичине да кайталап албасак, бизге такыр эле эмне болуп калат, түшүнүксүз болуп калат. Бизде канаттууларды биз азыр эле тапшырмада да сурап кеттик. Биз канаттуулардын канчага 3кө бөлүп алабыз дедик. Толку боюна, ал эми баш сөөгүнө, анан канатына кылып бөлүп алабыз деп жалпылап айтып кеттик. Эми булардын канаттуулардын сырткы түзүлүшүндө карасак, бул жерде эмнеси бар экен? Канаттуулардын кадимки эле баш бөлүгү жайгашкан, көрүп турасыңар. Баш бөлүгүндө эмнелер турат балдар? Көзү турат, таноосу турат, тили турат, бул жерде тумшуктары турат. Ал эми бул жерге келсек, буту турат. Бутунда эмнелери бар экен? Бутунда кадимки эле манжалары, шыйрагы дегендей. Ал эми биз ошол биз сырткы түзүлүшүнө өтүп келе айтып эле балдар. Биз ошол сырткы түзүлүшү менен бирге эле канаттуулардын скелетине токтолот экенбиз да. Канаттуулардын скелетине токтолсок, биринчи биз баш сөөгүнөн баштайт экенбиз. Канаттуулардын баш сөөгү эмне кылган экен? Сойлоп жүрүүчүлүгүгө караганда жакшы өрчүгөн экен. Андан кийин эле келгенде бизде бул жерде эмнеси турат? Үстүңкү жана астыңкы эмнелер экен? Жаактары. Болбосо эмнелерди айтат экенбиз булары?
тумшуктары деп коет экенбиз. Андан кийин эле биз келет экенбиз дагы булардын эмнесине, моюн сөөгүнө келип токтолот экенбиз дагы. Эми моюн сөөгүнө келип токтолгондон кийин эле моюндан кийин бу жерде кайсы сөөгү чыгып кетип атат? Күңжилик. Бул жерибиз күңжилик экен дагы, ал эми бул жагы каржылык болуп кетет экен балдар. Анан эле бул жерден келет экен дагы омурткаларын кетет экен, узунунан кеткен. Андан кийинки кеткени бул жердеги мынау турганы акырек болуп эсептелет экен. Андан кийин төш сөөктөрү кетет экен булардын, мүрү сөөктөрү кетет экен, ушул жерде жайгашкан. Андан сырткары бул жерде дагы айта кетсек, бул жердеги далылары бар экен, катар кеткен мынау кабыргалары жайгашкан экен. Буларда канаттууларда чычаңы өрчөгөн экен. Андан сырткары бул жерде жан башы турат. Бул жерде кашка жилик. Мынау жилигин биз эмне дейт экенбиз? Кашка жилик дейт экенбиз дагы. Ал эми бу жердеги жилигин биз жото жилик деп коет экенбиз дагы. Анан мынау жердеги шыйрагы деп эсептелет экен дагы. Бул жерде манжалары дейт экенбиз. Мына биз азыр кадимки эле мына тооктун айтып кетип атабыз да, мына шыйрагы дедик. Кадимки эле шыйрагы булардын кабырчык менен капталган, ал эми манжалары эмне экен? 4 бөлүккө бөлүнгөн. Буларда кадимкидей эле эмнелер жайгашкан экен? Мына баштанган тырмагы 4кө бөлүнгөн буту бар экен. Эми бул мурунку сабакта биз булардын сырткы келбетиндеги жүнүнө дагы кыйра эмне кылганбыз, бөлүп алганбыз да. Биз ошондо бөлүп алганыбызда биз монтип сырткы кабырчык менен капталган булардын канаттарын биз ушинтип канаттуулардын скелетин, сырткы түзүлүшүн өтүп болгондон кийин балдар биз булардын ички түзүлүшүн өтөт экенбиз да. Ички түзүлүшүн өтүү менен бирге эле балдар биз буларды ички түзүлүшүн өткөндө лабораториялык ишибиз бар экен. Ошол лабораториялык ишти иштөө менен бирге эле эмне кылабыз? Жаңы теманы өмүргө өтүп кетебиз балдар. Азыр мен мына лабораториялык иштерди баарыңарга таркатып берем балдар. Анан ушуну карап отурабыз. Каерде кандай жилиги бар, эмнеси бар, ушу лабораториялык иште жазылган. Ошону скелетке карап туруп иштейбиз дагы. Анан ар бирибиз көңүл буруп отурабыз. Мен азыр ар бириңерге бирден таркатайын. Лабораториялык ишти баштаарда балдар биз кадимкидей эле лабораторияны эмне кылуу менен, лабораториялык иште дайыма биз эмне кылат элек? Атайын канаттууларды ичин бул жерин көрсөтүү менен өтөлү. Биз бул жерге мага жардамга окуучулар келсеңер. Эми эки окуучу келгиле дагы. Мына картаны мындайракка жылдырайлы. Орторака жылдырайлы дагы. Кана биз лабораториялык ишти баштаардын алдында эмне кылабыз? Өзүбүзгө коопсуздук болуш үчүн эмне кылат элек? Биз кадимкидей эмнелерибизди, формаларыбызды кийип алалы. Үкөй кийип ала берсек ушуйта. Кийип өтөйүн. Анда эмесе балдар, биз келгиле балдар, мен ушул эки окуучунун жардамы менен лабораториялык ишти баштадык. Барыбыз ошол жердеги кагаздарга көңүл бурабыз. Мен буларга жөн эле айтып берип турам. Биз азыр ушул канаттуунун ички түзүлүшүн биз көрүү менен бирге өтөбүз да балдар. Азыр биз биринчи баштаганда канаттууну мынакей бизге тамак сиңирүүсүнөн баштайбыз балдар. Тамак сиңирүүсүндө эмне болчу эле? Биз эми мунун азыр баш бөлүгүн алып койгонбуз да, баш бөлүгүндө болгондо биз эмнеси келет? Бул жактан тумшугунан бизге ар кандай канаттуулар эмне менен тамактанат? Канаттуулар майда жандыктар менен, андан сырткары дан өсүмдүктөрү менен ошентип тамактанат дагы. Ал эми биз могул жерге жардамга келебиз. Келгиле кыздар. Кармагыларынан бирөөң бир жагын кармайбыз дагы. Биз биринчи бул жерден эмнесин баштадык? Тамак сиңирүүсүн баштадык. Тамак сиңирүүсү эмнеден биринчи эмнеден башталат экен дедик балдар? Тумшуктан эмне кирет бизге? Тумшуктан эмне кирип атат?
атайын тамагы кирип атат да. Ал тамак акырындык менен эмнеге түшөт экен? Жем чөбөгө келип түшүп атат мына. Биз жем чөбөдө эмне болот бул жерде? Тамагы майдаланат экен балдар мына. Ушул жерде мына жем чөбөсүндө мына кадимки эле дандарды жеп алыптыр мына биздин канаттыбыз. Ушул жерде эмнеси пайда өттү булардын? Тамагы жок, нымдалып атат балдар. Тамагы нымдалып атат. Биз азыр мунун эмне кылабыз? Мунусун алабыз дагы, ар бир бөлүгүн көрүп чыгабыз балдар. Азыр биз ушуну майдалоо менен бирге ар кемибиз азыр мунун бересиң мага мул жагын берип тур. Biz mına azır qaytып atқан biz emnecilik dedik balдар munu. Munosun emnecilik dedik. Men azır aytып kеттим го. Кандай эле? Ha? Кана мен мына жерге окшоп атабы балдар мына? Ha? Эмнели? Каржылык дедик, азыр мына окшоп атабы? Окшоп атат. Мына биздин азыркы бир эмнеси алынды. Бир бөлүгү алынды булардын. Бизде ошо ар бирин эмне кылат экенбиз? Өзүнүн катар ыргагы менен тизмеги менен катарынан эмне кылып алат экенбиз? Майдалап алат экенбиз азыр. Биз азыр буларды бөлүп атканда балдар, мен мына төш сөөгүндөгү сөөктөрдү кандай сөөктөр дедим? Мунусун эмне сөök дедим? Мүрү. Мүрү сөөгү дедим, Эми азыр бул жерден ажыратабыз дагы бизге дем алууга келгендерин, булардын ички органдарын бүт эмне кылат экенбиз? Ажыратып айтып алат экенбиз. Мындай кылып кое берели азыр мына буягындагы. Ал эми бизде мына жиликтерди кандай дедик балдар? Анан дагы кандай дедик? Кашка жилик. Кашка жилик менен эмне жилик бар экен бу жерде? Кашка жилик менен жото жилик экен. Биз скелеттердеги биз жана скелетин көрсөттүк балдар. Ал эми мындай эмнеси турат? Мына булчуңдары менен турат, а мына жерге дал келип атабы? Эмне жилиги дедик? Жото жилиги бул. Кашка жилиги дедик. Үчүн эки жагын тең эмне кылып алдык? Бир сыйрадан кесип ажыратып алып алдык. Эми азыр биз тура берип. Эми бuyagынан кармайбыз дагы, экөөң секин тартып, астара. Биз азыр бул жерде баарын көрүшүбүз керек да. Ал эми мына бизге дем алууга келген. Бул эмнеси болуп калат эле балдар? Кокосу болуп калат эле. Кокосу болуп, бул эмнеге каяка барат бунун учу? Бул жок, аба башчыкчасына барат, аба башчыкчасына барат экен дагы. Биздин абабыз эмне болот экен? Өпкөдө дайыма эмне болот экен? Сакталып турат экен. Мына балдар, биз азыр мына жилигибиз мээрге дал келдиби балдар? Бул эмнеси экен? Төш, эмнеси экен? Төш сөөгү экен. Төш сөөгүндө кайсы бар экен? Мүрү сөөгү бар экен, анан төштүн эмнеси бар экен жерде? Төштүн кыры бар экен. Ошон үчүн биз эмне деп атабыз буларды? Кырлуу сөөгү экен. Эми биз скелети менен тааныштык да мына балдар. Мынакей балдар, биз азыр ошол доскадагы скелетти көрсөңөр балдар, биз моюн омурткасы дедик го. Мына эмнеси болуп турат бул жерде? Моюн омурткасы. Андан кийин эмнеси кетти? Кабыргасы, андан кийин эмнеси? Чычаң бөлүктөрү кеткен экен. Ошентип биз канаттуулардын сырткы түзүлүшүнүн скелети менен таанышып бүттүк балдар. Эми биз канаттуулардын ички түзүлүшүн баштадык мына. Ички түзүлүшүн баштаганда биз биринчи тумшуктан баштайбыз да. Бизде канаттуулардын тумшугу ар түрлүү болот. Себеби эмне үчүн ар түрлүү? Алардын ошол сырткы чөйрөңгө ыңгайланышы, ошолордун тамак жегени. Мисалы үчүн бүркүт командасынын тумшугу эмне болот? Өтө ийилчек келген этеги, ал эми аккунуку
экөө бири-бирине дал келбейби? Экөө бири-бирине дал келбейт. Ошону сыңар эле бизге монтип өздөрүнө тамак жеш үчүн канаттуулар ар түрлүү тумшуктар менен ушинтип тамакты алып кирет экен дагы. Анан бул жерде жем чөбөсү болот экен. Бул жерде тамак эме болот экен, нымдалат экен. Нымдалган тамак акырындык менен барат экен дагы. Акырындык менен барып туруп бизге эмнеге түшөт экен? Бул жерде бөтөгөгө түшөт экен. Бөтөгөгө түшкөндө бул жерде бөтөгөдө эмне болот экен? Бөтөгөдө ошол жерде атайын без бөлүнүп чыгат экен дагы. Ошол жерде тамактар эмне кылат экен? Атайын аш болуп майдаланат экен. Мына бөтөгөсү турат бул жерде. Бул жерге бизге боордун жана мына мындай алганда мына келип бул жака келип эмне болду? Туш болду. Ал эми bundan чыккан ашыкча тамактар эмнеге барат экен? Ашыкча тамактар булардын катар барат экен дагы, монтип ичегеге өтөт экен дагы. Ичегеси аркылуу сиңбей калган тамактар акырындык менен сыртка чыгарылат. Жемсөөдөн кайтара эмнеге келет экен? Бөтөгөгө келет экен. Бөтөгөдө болсо бизде ошол бөтөгөнүн ичинде кадимкидей майда таштар, кумдар бар экен. Ошолордун жыйрылуусу менен кайта жайылуусу менен биздин ошол жеген тамактарыбыз майдаланат экен. Ал эми майдаланбай калган тамактар болсо бизде акырындык менен мына ичегилерге чыгат экен дагы. Анан клоакат тешикчеси менен сыртка чыгат экен. Ошентип биздин бул жерде эмебиз тамак сиңирүү системасы бүттү. Эми биз андан сырткары биз бул жерде эле кайта эле ички органына келсек, бизде дем алуу органы. Биз азыр эле мына кекиртегин бул жерден алып алдык. Мына бизде кекиртеги бар. Кекиртеги аркылуу бизге эмне кылат экен? Сырттан аба келип турат экен дагы. Аба келип эмнеге такалат экен? Бул жерге өпкөгө келип аба алмашат экен. Бул жерде канаттуулардын өпкөдөгү газ алмашуусу эки түрлүү деп айтсак дагы болот экен да. Булар жөнөкөй басып жүргөндө дагы бирде дем алат экен дагы, ал эми учуп жүргөндө дагы өздөрүнө аба башчыкчасына абаны толтуруп алуу менен ошол жерден газ алмашат экен. Андан сырткары биз жана айтпай кетиппиз балдар, бул биздин канаттуулардын сөөгүнүн көңдөйчөлөрүндө аба жайгашкан да. Аба бар үчүн бизде бул канаттуулардын сөөгүлөрү жеңил болот экен дагы, учууга жөндөмдүү болот экен. Андан сырткары биз келет экенбиз дагы булардын кан айлануусуна экенбиз. Жүрөгүнө келип токтолобуз дагы, булардын кан айлануу системасына келип токтолобуз. Булардын жүрөгү эмне экен? Эки бөлүктөн турат деп айтсак да болот экен, балдар. Мына bizde азыр силерге анча көрүнбөйт экен. Мына жактагы оң карынча, анан сол эмне экен? Карынча. Мына жүрөктү эми биз азыр кесип силерге түшүндүрө албайм. Карасаңар, бул жерде өтө майда, себеби жүрөктүн булчуңдары дагы бул эттин булчуңдарына окшобойт. Бу жердеги тыкандар өтө тыгыз болот дагы. Биз ошо менен бирге эле силерге экранга көңүл бөлөлүчү балдар. Ошол жактан карап, ошол жактан түшүнөлүчү бир сыйра. Бул жерде бар жогу жазылган балдар. Мына кан айлануусу эки дүлөйчөдөн, эки карынчадан турат экен. Жүрөктүн оң жагындагы вена каны болот экен дагы, ал эми сол жагындагы артерия каны болуп эсептелет экен. Ал эми вена каны менен артерия каны таптакыр бири-бирине эмне кылбайт экен? Өзүнчө агат экен, бири-бирине аралашпайт экен. Канаттуулар жылуу кандууларга кирет экен. Кан айлануусу эки тегереги бар экен. Жүрөктүн сол карынчасынан артерия каны толтого куюлат экен дагы. Толтодон чыккан кан дененин баардык органдарына таралат экен. Алдыңкы жана арткы көңдөй веналары биригет экен дагы. Кан жүрөктүн оң дүлөйчөсүнө келип куят экен. Бул кан айлануунун чоң тегерекчеси деп аталат экен дагы. Жүрөктүн оң карынчасынан артериянын кан тамыры аркылуу венага, канга, өпкөгө келет экен дагы. Анда кычкылтек менен байып, артерия каны кайра өпкөнүн вена кан тамыры аркылуу сол дүлөйчөгө куят экен. Бул кан айлануунун кичине тегереги деп аталат. Эми булардын нерв системасына токтолуп коебуз, бир балдар. Булардын баш мээсине келип токтолсок, булардын баш мээси өтө жакшы өрчүгөн экен дагы, нерв системалары, баш мээсиндеги нерв системалары жакшы өрчүгөн экен. Куштардын нерв системасы татаал өрчүгөн. Алардын алдыңкы мээнии, чоң жарым шаарлардын өлчөмүн дайыма бири-бирине тутамдаштырылган болот экен дагы. Булардын чоң жарым шаарлары, ортоңку мээ, кара куш мээ, сүйрүү мээ болуп, мээлери эмне экен? 4 бөлүккө бөлүнгөн экен. Булардын мээлери жакшы өрчүгөндүктөн булардын көрүү
көрүүсү жакшы өрчүгөн, андан сырткары буларда 12 жуп эмне чыгат экен, нерв чыгат экен да, нерв клеткалары ошо 12 жуп болуп чыгат экен дагы. Булардын баш мээсинде чоңураак болуп жайгашкандыгына жараша, мисалы үчүн ар бир канаттуунун көлөмүнө жараша мээси ар түрлүү болуп жайгашкан экен. Көрүүсү болсо анча-мынча канаттуулардыкы түнкүсүн, күндүзү болуп экиге бөлүнөт экен. Угуу органдары болсо сыртта, ортоңкуда жана ички бөлүктөрдө жайгашкан экен. Куштардын угуу органдары дайыма ушул жакшы өрчүгөндүктөн, мээси жакшы өрчүгөндүктөн угуу органдары да жакшы өрчүгөн. Мына балдар, биз азыр канаттуулардын дем алуу системасына келип токтолдук. Дем алуу системасы мен кадимкидей эле мына өпкөсүн силерге чыгарып, көрсөтүп, анан түшүндүрүп кетейин балдар. Мына биз кадимкидей эле мондой килкилдек болгон, өтө назик, бунун ичинде бүт эле абага толгон өпкөсүн алдык. Эми ошону биз катары менен тизмектеп айтып берели балдар. Биздин биринчи эле ошол канаттуулар дем алганда эмнеси аркылуу кетет экен, таноосу, кокосу аркылуу кетет экен дагы. Ал эми кокодон бул дем алуу кирет экен дагы, өпкөнү көздөй жөнөйт экен да бул дем алуу. Өпкөгө барганда бул жерде өпкөдө аба башчыкчалары болот экен. Аба башчыкчалары болот экен балдар. Биз ушуну кароо менен бирге эле балдар экранды карайлычы балдар. Экранды карасаңар бул жерде азыраак көрүнүп атат дагы, ал эми экранда өтө жакшы көрүнүп атат. Ошол жерден карайбыз дагы, баарыбыз көңүл бөлүп турабыз. Бул жерде өпкөсү губка түрүндө болот деп атпайбызбы? Өтө эмне болот экен? Аба башчыкчалары алар аерде аба башчыкчаларына толо болот экен. Мунун өпкөнүн ичинде, ички бетинде тоорсумал болгон майда кан тамырлар жайгашкан болот экен. Ошол майда кан тамырлар жайгашкан жерде бизде газ алмашуу жүрөт экен балдар. Канаттуулар конуп турган абалда өпкөдө дайыма газ алмашуу жүрөт экен. Учуп жүргөндө, канатын өйдө көтөргөндө аба өпкөдөн аба башчыкчасына өтөт экен дагы, канатын түшүргөндө аба башчыкчасына кысылып, андагы аба өпкөгө өтөт экен. Өпкөдө дагы бир газ алмашуу жүрөт экен. Ошондуктан канаттуулардын дем алуусу кош эмне экен? Дем алуу деп аталат экен да. Аба башчыкчалары болсо организмдердин салмагын жеңилдетет экен. Учуп бара жаткандагы өпкөгө аба киргизет экен дагы, дем алуу жөнгө салынат экен. Аба башчыкчалары болсо ички органдарды ысытпай, аларды дайыма бир температурада сакталышына өбөлгө түзүп берет экен. Бөлүнүп кетет деп айттык. Канаттуулардын жүндөрү куш жүндөр, тыбыт жүндөр, анан мамык жүндөр болуп бөлүнөт экен да. Эми бизде канаттуулар эмне болот экен? Жыл сайын түлөп турат экен. Жылдын ар мезгилине өзүнө жараша ар мезгилдеринде түлөп турат экен. Ошондо бизде эмне болот экен? Тыбыт жүндөрүн, куш жүндөрүн жана майда жүндөрдүн баар жоон алмаштыруусу менен бирге эле ошол түлөө маалы болуп эсептелет экен. Балдар, биз азыр жаңы теманы лабораториялык ишти өтүп алдык да балдар. Эми мен азыр силерге лабораториялык иштерди баарыңарга бердим. Мен бирок булардын жыйынтыгын балдар кийинки сабакта силерде ошо отчет катары кабыл алып алайын. Ошол жерде эмнени көрдүңөр, азыркы сабакта эмнени баар жоон көргөнүңөрдүн баардыгын тизмектеп, мисалы скелеттен баштап биз аягына дейин чыктык да, катары менен эмнени жайгаштырсаңар ошону биз эмне кылабыз? Отчет кылып жазып келебиз. Ал эми мен азыр сабагымы силерге азыркы өтүлгөн сабак боюнча эмне кылайын? Тесттерди таркатайын балдар. Аны тесттерди ар бирибиз тегеректейбиз дагы. Карап көрүп тесттер менен иштейбиз балдар. Бул жерде тесттерде балдар бизге азыркы эле өтүлгөн теманы бышыктоонун натыйжасында 6 эле суроо берилген балдар. 6 суроонун негизинде биз ушул тесттерди жыйынтыктайбыз. Сүрөттөр менен берейинчи, сүрөттөр менен көргүлө балдар. Бул жерде тесттерди
Тесттерди тегеректейбиз. Тесттердин биринчи суроосу бизге белгилүү эле азыркы биздин тулку бою. Тулку бою канча бөлүккө бөлүнгөн балдар? Ошол кеткен. Ал эми биздин экинчи тестибизде болсо биздин канаттуулардын манжалары кандай айырмаланат? Манжаларынын түрдүүлүгү көптүр. Балдар, бул жерде биз ошол азыркы эле өтүлүп аткан биздин тестибиз аркылуу биз математика сабагындагы катыштырып алсак болот да. Биз 6 суроо бердик балдар. 6 суроого мисал үчүн 6 суроого ким тапса 100% болот дагы 100%га мисалы 5 деген баа берилет. Ал эми бизге 4 суроого тапкан болсо 80% болот дагы, ага эмне болсо 4 беребиз дагы. Ал эми бизден 3төн бияка тапкан суроолорго биз 3 беребиз. 3 деген баа беребиз. Кана ушул тестти бирок мен азыр алып текшербейм балдар. Ар кимиңер өзүңөр текшеребиз. Өзүн баалоо деп коет. Кана ар кимиңер өзүңөргө баа коюп чыкканчы ким кандай деңгээлде болду экен. Кана бааларыбызды коюп алган болсок балдар, бир сыйра бери карайбыз дагы. Кана туура жоопторду өздөрү белгилеп атат да балдар. Тестти бүтүп өзүбүз баалап алган болсок, биз кана мына доскадагы сөздөрдү карайлычы, эмне деп турат? Билгем келет деп атат. Балдар, биз мурунку темада эмнени билгенбиз? Кана ким жооп берет? Жасмина? Мурунку темада канаттуулардын сырткы түзүлүшүн. Мурунку темада канаттуулардын сырткы түзүлүшүн бар жогун бөлгөнбүз, ажыратканбыз тулку боюн. Отур. Эми билдим. Бүгүн эмнени билдиңер балдар бүгүнкү сабакта? Biz бүгүнкү сабакта канаттуулун, мисалы сиз көрсөтүп берген кооктун ички жана мындай сырткы түзүлүшүн бизге үйрөтөбүз. Скелетин коштук, отур. Эми балдар, биз да эмнелерди билгибиз келет экен? Кана, жооп беребиз. Эжеке менен сабакта канаттуулардын көптүрдүүлүгүн окуп билгим келет. Жана алардын көбөйүшүн, жайгашуусун билгим келет. Отур, азаматсың. Балдар, биз билгим келетти карасаңар, эмнелерди билгиңер келет? Канаттуулар тууралуу айта берсеңер өтө көп да балдар. Сууда деле жүрөт, учуп деле жүрөт, жерде деле жүрөт, бар жогун билгибиз келет. Биз ушул тема тууралуу дагы кичине кайрылып, ар кимибиз өз алдыбызча эмне кылабыз? Атайын билип келебиз. Көрдүңөрбү? Кийинки сабакта мен ошону да силерден жыйынтыктап сурап алайын. Биз бүгүнкү сабакты биз жыйынтыктайбыз дагы. Ар бир сабактын жыйынтыгында биз ар бир окуучунун аракетин карайбыз. Мисалы биз азыр 2 топко бөлүп алып өттүк балдар. Биринчи топ кандай топ болду? Бүркүт тобу. Ал эми экинчи топ аккуулар тобу болду. Биз азыр ичарада баалайбыз дагы, ал эми топ аркылуу да баалайбыз. Биз бүркүттөр тобунан бизге 3 кызыбыз эмне кылыптыр? Эмнеге келди? Суроого жооп берди. Ал эми аккуу тобунан бизге 4 кызыбыз, 4 кызыбыз суроого жооп берет экен дагы. Биз ошондо топ менен баалаганда эмне кылат экенбиз? Биз эмне кайсы топко? Бүркүт тобуна 1 упай берет экенбиз дагы. Ал эми суроо жоопту аткаруунун натыйжасында ал эми кийинки эле аккуу тобуна дагы 1 упайды берет экенбиз. Ал эми билгим келет деген суроолордун жообунун натыйжасында, өзүн баалоонун натыйжасында мен 2 командага тең эмне кылдым? 1 упайды бердик. Ошо менен биздин бүгүнкү сабагыбызда, биздин азыркы өтүп аткан сабагыбыздагы топтор бири-бириңер менен эмне болдуңар? Бирдей болдуңар. Ал эми мен журналга ар бириңердин фамилияңарды түшүрөйүн дагы. Бааңарды коюп берейин. Сабинага жакшы катышкандыгы үчүн мен 5 деген бааны койдум. Мадинага да 5ти койдум. Ал эми Жасмина Зайырбекова, Жасмина, бизде 2 Жасмина бар экен. Бирөөсү Атакулова Жасмина. Булардын бардыгына 5 деген бааны койдум. Ал эми мынерде Калмаматов деген, Айзирек, Сапарбекова деген кыздарыбыздын бардыгына жакшы деген бааларды койдук. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.